Nota, bir nota. Adamın bir yerindeki nazik sezim ilip geçişi mümkün. Baklarından bardak koz çerlerdi. Sen ağlamadan kaygırıp kaçarılsan, men ağlamadan dayım sin dep kaygırığa gittim bin. Ak bükük bir kızıl beken joluğum yüzüm görpey oğlum kışla kalkan jalbıraktı açarından bir resim dep azuda den soruldun. Кээ бир ысымдар тарыхтын бүктөмүндө калса, айрым залкарлардын добушу жылдар өткөн сайын тунук ар бир жүрөккө жакын жаңырып келет. Быйыл кыргыз өнөрүнүн өчпөс жылдызы, көнөрбөс обондордун атасы, биздин кайталангыс улуттук сыймыгыбыз Рыспай Абдыкадыровдун туулганына туп-туура 85 жыл толду. Студиябызга залкардын ошол туулуп өскөн жеринен, ошол айыл өкмөттүн өзүнүн, залкар менен бирге жашап өткөн доордун өзүнүн ошол туугандары жана ошондой эле кызы келип отурат. Ошол инсан жөнүндө жазган ыр саптардын ошол китеп чыгарган инсандар келип отурушат жана ошондой эле маданият үйүнүн өкүлдөрү келип отурушат. Студиябызга куш келипсиздер. Андан сырткары ошол Каракулжа районунун акиминин орун басары да келип отурат. Студиябызга куш келипсиздер. Мен бул программаны баштардан мурда кимден баштасам экен деп да ойлондум да. Акимден баштасамбы, ошол жетекчилерден баштасамбы, алар деген фестиваль уюштуруп атпайбы деп. Жок. Менин көңүлүмө көбүрөөк ошол Гүлжамал эжеден баштагым келип турат. Себеби Гүлжамал эже биз билбеген сырларды билет. Гүлжамал эже Рыспай агайдын кызы. Ошол 5 кыз болсо, ошол 5 кыздын арасынан эң активдүү кызы деп айтсам болот. Себеби дегенде кайсы гана массалык маалымат каражаттары чакырбайсың, кандай гана иш-чаралар болбосун, Гүлжамал эже дайыма келип, ошол атасын даңазалап, атасынын өткөн жолун айтып отурат. Гүлжамал эже, мен сизге мындай суроо бергим келет да. Биз эми ал адамды залкар инсан катары, залкар обончу, аткаруучу катары билебиз. Сиз башка сырларын билесиз да. Ал кандай ата болгон? Мүмкүн болсо микрофонду алсаңыз. Саламатсыздарбы? Микрофонду алсаңыз эжеке. Биринчиден баарыңыздарга салам. Эми атамдын
мен обончудан бул ырчылыктан мындай бир улуу инсан катары андан тышкаркы кыял жорогун эми баягы бизге ата болуп бир аталык мээримин төккөн бизди бир кандайдыр бир башкача темп менен эркелеткен ар бирибизге ат койгон ат коюп эркелетчү да бизди эми бешөөбүз да эми анан эми бешөөбүздү тең эле бирдей эле көргөн анан бир жаш бала сыяктуу бизди эркелеткенде өзүнүн бир жаш баладай болгон биз менен аралашып кеткен бир кыял жоруктар бар эле өзү бизге эркелеп алчу биз атама эркелебей эле атам бизге эркелеп алчу ошол окуяны айтып бербейсизби бага кайсы бир учурду азыр эстей аласызбы айтып атпайсызбы азыр бизге эркелечү ошол менен бул алтын берки жанагы улуу эжем бар да эми алтын жаш деген улуу эжем бар ал эжеме ошол эжем көбүрөөк кошо жүргөндүгү үчүн сүйта ошол жана гүлзат ошолорго көбүрөөк неме болду а мен баягы бир аз чоң эненин колунда алысыраак өсүп калдым да бирок айыл жерине барганда мени деген уктап аткан жерден мени мындай бир жашыруун эркелеткендей болчу да мисалы үчүн бокен абам бакчу да мени анан ошо бокен абам таарынат дечүбү же бокен абам көзүнчө тартынчубу агам деп абдан жакшы көрчү да анан ошонун көзүнчө эркелетпей анан уктап аткан жеримен акырын жетелеп тургузуп алып анан ошо чачымдан сылап өбүп чытап анан ушу 3 сом акчаны дагы ачык бербей анан алаканыма кысып коюп анан кетчү да анан кармап алган мезгилде ата деп айтып койчу десе анан мен айтчу эмесмин такыр бетине ата дечү эмесмин атам келатат деп деле дардаңды артынан чуркачу эмесмин наоборот бекинип калчумун келатканда анан берки эжемдер алар эми баягы ошто төштө чогуу жүрүштү да мен чоң энемди көздөп эле качып эле анан ошол эжебиз жанагы Сүйтан мамасы Давлет эжебиз кийин өлгөндөн кийин абдан көп атамдын кыял жоруктарын өнөрлөрүн абдан көп айтып берди да бизге бир түн бою айтып берди анан ошо түнү менен ошо угуп отурдук ошо аябай эле мындай бир Давлет абжимди аябай эле бир шумдук эле кылчу экен да эрмектепчи ооба Давлет эже менен мен да сүйлөшүп калгам да ошол эжеке бир жолу айтканда ошол кээде ошол музыка дүйнөсүнө кирип кеткенде ал мени кошунадай эле көрчү депчи жана эшикти такылдатып анан кошуна чай ичип алыңыз десем дейт анан кирип чай ичип кайра чыгып кетет эле депчи ошондой бир кызыктуу окуяларды айтып берчү раматылык дагы бир ошондой окшогон нерселерди билесизби мындай мен азыр оюма келген ушул болду ошо бизге Давлет абжем түнү айтып берди ошо атаңардын бир өнөрүн айтып коеюн жумуштан абдан чарчап келип сен тамак жасап турчу Давлет мен жакшы бир балконго эсе алайын бирок мени култап койчу деп ошентип берди макул анда култап коеюн деп Давлет абжем дагы аябай дардаңдап кетчү анан макул деп култап коюп кухняда кыңылдап тамак жасап атам дейт тамак пышкандан кийин анан кийин Ырысбайды ойготуп коеюн деп барып балконду ачсам Ырысбай жок дейт анан жүгүрүп эле келиптир алтын чач атаң жок депчи анан барып караса атам тээ жерде отурат имиш мени эшикке чыга албай калат дедиңер беле деп койт имиш кайрылып турупчу андай өнөрлөрүн көп жолу көрсөткөн экен кошуна өзбек аялдын үйүнө аттап кирип кетип ошонун эшиги менен чыгып тапскеси деле ошол жакта калып калган деле Давлет абжем ушинтип айтып калчу эле бизгечи аябай сонун эми мен ошол ат артып келдиңиздер сиздерге дагы бир жолу рахматымды айткым келет анан туугандар арасында кандай инсан эле аба мүмкүн болсо микрофонду алсаңыз Ырысбай абабыз менден 7 жаш улуу болчу кийин биз окуу өтүп институтка келип өткөндө Бишкекке которулуп кеткен экен филармонияга иштеп анан эми чынын айтыш керек ошол мезгилде эмгек талаасында жумуш көп болчу да студенттер балдар Ырысбай агабыздын ырын ырдап тамшанып ушу поледе жүргөндө жаштарды көрөт элек да абдан укмуш болгон эми андан кийин эмесин билсем мен окуганда бул жерге ал жактан которулуп келип иштеп калды эмеде институтта мугалим болуп иштеп калды ошондо жүрдүк ал киши абдан мына музыкальный факультетте иштеген да нары сүрөтчү нары куудул ар кандай маселелерди айтып күлдүргөн отурганда жөн отурбаган абдан мындай шаңдуу алып жүргөн инсан эле сиз менен эмне жөнүндө сүйлөшчү мындай эсиңизде барбы мындай кайсы жөнүндө сүйлөшкөнүңүздөр ушул күнгө чейин мен Ырысбай аба менен ушул жөнүндө сүйлөшкөнмүн деп айтып бере аласызбы Ырысбай акебиз мен окуп атканда биринчи эмеде жолугуп калдык ошол мезгилде мени жаңы алып келген экен Дөөлөттү
Азыр тажеңең чыгат. Мага тага жүрүп болот да. Тажеңең чыгат, тозуп алышың керек. Анан мен ойлопмун да бир килеген бир мындай инсан чыкса десем, мындай чыпалактай эле кыз келди. Анан ошо дөөлөт экен. Анан тозуп алдык. Анан кийин алып барып чай içtik. Андай студент мезгилинде мындай түзүклүү акчаң жок да. Ал кишинин кыйындыгы ошо чайканачыга барып да тийишет да өзбектерге. Паланча кел буяка. Алып келмейсеңби чайдан деп өзбекче да катуу сүйлөйт экен да. Анан ошондой жактарын көргөм. Мен кичинемде эсимде Ырысбай агабыз биздин үйгө барат эле, Давлет жеңебиз менен. Ошондо сиз канча жашта элеңиз? Мектеп жашында элем. Ооба. Өткөн убагы биз 11 класс бүткөн жылы өттү, 94-жылы 12 январда. Ошондо бир 5-6 класстарда көп эле барат эле. Анан келип мейман болуп, тууганча сүйлөшүп отуруп кетишет эле. Атам Мокеев Мамасалдын бир айткан сөзү менин эсимде, ушуну айтып берейин. Ырысбай агабыз айткан экен, бир жолу иштен чыгып, остановкада туруптур. Машина күтүп, маршрутка турса керек да. Анан бир кара Волга келип токтоп калыптыр. Остановкага. Анан шашып эле чыгып алдына отуруптур. Анан отуруп, ошо Юго-Востокко жакта жашачкан ал маалда. Ошол жака айда деп. Анан шопур айдап кетип атыптыр. Анан кетип атып, анан ушу жакындап калганда, анан далисине кандай Ырысбай деп бир киши колун коюптур да. Ырысбай агабыз алдына карап кетип аткан экен да. Анан мындай артын караса, ошол убактагы Ош облус обкомунун биринчи секретары Султан Ибраимович экен. Анан сиз кечиресиз, сизди мен байкабай калыпмын, машинаны айда депмин десе, жок сени көрүп атай мен токто дедим, үйүңө таштап кетебиз деп, анан үйүнө алдына алып барыптыр. Алып барып анан Ырысбай агабыз ушул мени ошо обкомдун биринчи секретары Султан Ибраимович келип таштап кеткенин көрсө экен деп, анан кошуналардан бир көрүп калар экен деп үмүттө барыптыр да. Барса эч ким жок, жаш балдар ойноп атыптыр. Ооба. Аны ушуну айтат эле, бул жерде ошол улуу инсанды ошол Султан Ибраимовичтин дагы балаганы айтат эле да. Ырысбай агабыз. Ошо Султан Ибраимович өзүнчө бир чоң залкар инсан болгон. Туура. Азыр эми мен сиздин колуңузда китеп көрдүм да. Ошол китеп жөнүндө айтып берсеңиз, менин колума да тийди ал китеп. Ошол китеп боюнча ушул китепти чыгарууга сизге эмне түрткү болду? Жана ошондой эле ал китептин мазмуну кандай, ичинде кандай эмнелер камтылган, эмнеге басым жасадыңыз? Мүмкүн болсо көрсөтсөңүз китепти. Мына бул китепти ушул элдин берген баасы болот экен да. Мен бул жерге келгенде эле темаңыздарды окуп, эми сиз изденип койдуңуз. Мына бул дагы бүгүнкү темабыз кайталангыс улуттук сыймык болуп атат. Бул дагы бир баада наам эл тарабынан берилген. Бул жерде китептин аты Ырдын Пир Ырысбай. Ушинтип эл тарабынан ушундай баалар, наамдар бериле берет экен да. Бул китепте ушул 2016-жылы баштадык түзүүнү. Кыргыз Республикасынын эл артисти Ырысбай Абдыкадыров агабыздын шакирти, окуучусу десек болот, ошол Жолболду Алибай агабыз. Андан кийин Кыргыз Республикасынын эл артисти Еген Талипов деген агайыбыз, жана компьютердик калыпка салган Идаев Бекмырза деген агайыбыз. Ушул 3 киши жана ушу мен болуп 4-өбүз. 2017-жылы баштап 2021-жылы ошол эң жакшы тандалган 100 ырын нотасы менен түздүк. Сизге өтөйүн агай, негизинен Каракулжа району ушундай улуу талантты тартуулаган, кыргыз элине тартуулаган, жалпы кыргызстандыктарга тартуулаган ыйык жер. 85 жыл толду быйыл ушул залкар инсанга. Эми Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясы эмне иштерди аткарып атат, жана ошондой эле жакында боло турган бир фестиваль жөнүндө болуп калдым. Ал кандай болгон фестиваль, кимдер келишет? 2 күндүк 19-июнда жана ошондой эле 20-июнда 2 локацияда өтөт деп айтып атышат. Бири центрде өтөт, ошол Борбордо, экинчиси болсо Ажеке деген ошол бир жайлоодо өтөт деп атат. Кандай болгон ошол фестиваль? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Биздин райондон чыккан атактуу ушул Ырдын Пири аталган Ырысбай агабыздын 85 жылдык юбилейи мына быйыл белгиленип атат. Эми бул кишинин
юбилейин 50 жылдыгынан баштап эле катышып калдык биз. 50 жылдыгын өткөздүк, 55 жылдыгын өткөзгөнбүз. Мына биз 19-20 күнү иш-чарабыз да бар, райондук иш-чарага киргизип, 19 күнү райондун центринде болот. Бул жерде биз ачабыз деп жүргөн айкел барып коюлган, ошолордун ачылышы болот. 20 күнү атактуу Ажыке жайлоосунда биз 400-гө жакын конок чакырганбыз. Андан сырткары эл журт уккандар барат, башкалар деп. Биз ошол жерде 85 жылдыгын бир жакшы деңгээлде өткөзөлү деп пландаштырып атабыз. Буга чейин биз 50 жылдык 80 жылдыгын 2021 жылы өткөзгөнбүз. Онда республикалык масштабта өтүп, акыркы областтык, анан кийин райондук деңгээлде биз ушул ырына конкурс жарыялап 31 август күнү Каракулча район центринде борборунда биз ошол байгелерин тапшырганбыз. Анан ал маалда азыркы биздин губернатор Кенжебаев Аманкан Батырбекович бар болчу. Ошол 2 күн калганда эми ушунча даңазалап ыр конкурсун өткөздүк. Анан кийин 50-60 миң гран-приге сайсак уят болот го деп бир маселе көтөрүп, мына Улам мырза дагы күбө, бул дагы катышып, ошол гран-приге биз машина койгонбуз. Машина 2-3 күндө ошол 60 миңдик гран-при машинага айланган. Эми быйылкы жылы дагы Кудай кааласа ондой сюрприздер болот. Азыр биз ушул иш-чараны өткөзүүгө даярданып атабыз. Мына бүгүн 10-у, дагы бир 10 күн убактыбыз бар. 19 уюштуруу иштери азыр жүрүп атат, кызуу жүрүп атат. Ушул учурдан пайдаланып мен телевизор көрүп аткан биздин кыргызстандыктарды, эл журтубузду ушу Ырысбай агабыздын өтө турган 85 жылдык мааракесине атактуу Ажыке жайлоосуна чакырып кетмекмин. Таланбек мырза, мен азыр сизге мындай суроо бергим келет да. Негизи чындыгында сюрприздер жакшы, ал жерде ошол жеринде өткөзгөнүңөр өтө сонун. Бирок ошол эле учурда мени түшүлгөн бир маселе болуп атат. Кайталангыс улуттук сыймык ошол болгон Рыспай Абдыкадыровдун, мисалы үчүн, ошол бүт эле адамдар дайыма эле барып ошол Кызыл Буакка барып, анын музейин көрүп, же болбосо ошол жерден тааныша албайт да. Мисалы айтайлы, ошол түштүктүн борбору болгон Ошко, же болбосо борбор калабыз Бишкекке эмне үчүн ошол анын чоң бир музейин түзүп, анын ошол кайсы жерде туулуп өскөнүн көрсөтүп, анын ырларынын ошол мисалы үчүн Чыгар атасыздар ырлар жыйнагын, чыкпай калганын аябай сонун мындай композициялары бар. Ошолорду дагы иши кылса, эмне тапсаңар ошону алып барып, Рыспай Абдыкадыровдун дагы да даңазалап, ошол чындыгында эле ошол кыргыздын улуттук сыймыгы болгондон кийин аны ошол бир ошондой деңгээлде көтөрүп койсок болбойт да? Эми туура айтасыз, бул маселе боюнча жергиликтүү бийлик эле эмес, Маданият министрлиги кошулуп, ушул маселени карап чыкса болот. Биз ушул үй музейин, эми азыр сиз айткандай үй музейде көргөнү баргандар Барып калат. Ачып бер десе ачып коет, ону карай турган киши эми ошол жердеги жана туугандардан эле коюп койгонбуз. Карайт нар жак бер жагын, анан кийин ачып бер десе ачып берет, көрөт, кетет. Эми ол жерде штат дагы жок азыр. Штат сурасак ошол келип эле такалганына, акча каражатына келип такалып калат. Себеби штат бирдиги Маданият министрлиги аркылуу чечилет. Жергиликтүү бюджеттен ол жерге штат караганга мыйзам жол бербейт экен да. Эми бул жагын караштырса болот. Анан кийин ушул Ырысбай агабыздын өмүр жолун изилдегенге дагы ошого окшогон каражат бөлүп, бир штат бөлүгү азыр биздин маданият бөлүмүндө, райондук маданият бөлүмүндө иштей турган кишилер бар, бирок баягы изилдөөгө келгенде акча каражатын көбүрөөк талап кылган неме экен да. Мына жакында Жолболду Албаевдин Чолпонум деген мюзикл болду. Ооба. Келип ошол мюзиклдин бет ачарында, акырында келип ошол киши дагы Жолболду Албаев сөз сүйлөгөндө айтты да.
ушул Ырыспай агабыз болбогондо мен огончу, аткаруучу ушул деңгээлге жетпей мен акын болуп кетет элем. Жазуучу болот элем. Ошол кишинин таасири менен мен ушул деңгээлге жеттим деген. Ошого окшогондору көп эми монун бүт бардыгын изилдеш үчүн ушул бир штат чечилсе, анан кийин каражат чечилсе, ошол жагын караштырып көрсө болот. Азыр ушул каражат деген маселеде мен сизге муну айткым келет да. Мисалы үчүн ар бир баягы жогорку кеңештин депутаттары бар да, ар бир региондордун өздөрүнүн туура. Анан кийин ошол жердеги маселелерди, ушундай маселелерди чечүү үчүн барышат да, туура. Ошол ортого коюшуп, кайсы бир каражатты бөлүп берүү үчүн, кайсы бир актуалдуу маселе болсо, проблема болсо, ошол проблеманы чечүү үчүн барышат да. Ортого коюп, ошол маселени мисалы үчүн талкуулап, ошол эмне үчүн ошол талкууга койсоңор болбойт да. Мисалы чындыгында бул инсанды биз мисалы үчүн дагы да даңазалаш үчүн мен мындай жөнөкөй эле журналисттик көз карашты айтсам, мисалы бул инсан ал жакта да болуш керек музей, бирок ошол эле учурда борбордук калалардын өзүндө дагы сөзсүз түрдө биздин келечек муундарыбыз тез барып көрүш үчүн, мисалы үчүн мектеп окуучулары барып деле ошол жерден барып мындай сонун музей болуп калса, ошол музейден барып Ырыспай агайдын ырларын ырдап жүрүшөт, бирок ал адам ким экенин билбегендер да бар да. Ошол адамды тереңирээк таануу үчүн эмне үчүн кылса болбойт? Эми кылса болот. Бул маселени жогорку кеңештин депутаттарына дагы коебуз. Биз жогорку кеңештин депутаттарына бул маселе мындан сырткары да ошол биздин Ырыспай агабыздын аты коюлган Ырыспай Абдыкадыров айыл өкмөтүнө аты коюлганына 2-жыл болуп атат. Тилекке каршы ошол жерде 6 айыл бар. 6 айылды бириктирген айыл өкмөтү, маданият үйү жок. Мынакей. Анан кийин биз ушул аты турат, ошол жерде улуу залкарыбыздын аты турат, бирок ошол жерде ырдап чыга турган, башка кыла турган маданият үйү жок болсо деп жерин чечкенбиз. Бүт бардык ПСДсы бардыгы даярдалган, бирок эми азыр маданият үйүн ошол жерге куруп берүү боюнча дагы бир кайрылуу жасайлы деп атабыз. Эртеге келсе, буюрса. Эртең ошо бизге жеткен маалыматтарга караганда ошо жогорку кеңештин депутаттары да барышат экен, чоң ошол жана чиновниктер барышат экен. Ошолорду деле ошол жерге алып барып көрсөтүп, бизде ушундай болуш керек деген нерсени айтсаңыздар болобу? Болот. Эми ошон үчүн биз ошол туулган жеринде өткөн жылы биз ушуга окшогон маселелерди көтөрүш үчүн өткөн жылы Соронбай Жусуевдин 100 жылдыгында өзүнүн туулган жери Алай көрөөнүндөгү Сайтал айылында өткөзүп, ошол жердеги мектебин, башкасын көргөзгөнбүз. Азыр быйыл ушул Ырыспай агабыздын туулган жери Ырыспай Абдыкадыров айыл өкмөтүнүн ажыке жайлоосу ошол жерде чоңоюп, ошол жерде жүргөн жерин көргөзгөнчө ошолордун бүт бардыгын айтасыздар. Жапшыбек айым, эмне айтасыз сиз? Эртең ошол чоңдор келип калса, эмнени көрсөтөйүн деп атасыз? Айтылып кетти, жогоруда сүйлөгөн адам кишилер Ырыспайдын эмелери жөнүндө баардык жакшы жактарын, оңдорун айтып кетпеди. Бизде мына сиз айттыңыз, борбордо же башка жакта өткөрүлүп атабы деп. Мына быйыл январь айында Бишкек шаарында филармонияда абдан чоң деңгээлде өттү 85 жылдык юбилей. Ошол жерде сөз болгонбузда январь айында болду, 12-январда. Анан ошол жерде бир сөз болгондо кийинки жай дүнгүнү Ырыспай өзү өсүп чоңоюп жеринде өткөрөбүз деген сөз болуп калган да. Мына азыр ошол күн келип 20-июнга белгилегенбиз. Кудай кааласа азыр даярдыктар жүрүп атат. Биздин милдетибиз ошол өтө турган жердин даярдоо, жолдорду эмнелерин даярдап атасыздар? Мисалы үчүн ошол 400 ашуун адам келсе, ал кожолукка ошол жерге батышабы? Бир күн түндөшөт алар. Бизде эми айтылуу ажыке жайлоосу абдан кенен жер, түр жер. Ал жерде бир ар жак бир жагы бир 400 дегенибиз бул сырттан келе турган коноктор. Ал эми өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн элин ошо жайлоодогу элдерди чакырганда биз 1,5 миң кишини эсепке алып атабыз азыр. Мынакей. 1,5 миң киши бата турган ошол жерде имарекени өткөрүп, ошол кишилер бата турган кыргыз боз үйлөр тигилет. Ошол келген коноктор ошо боз үйдө жатышат. Азыр боз үйдө жатып, ошол жерде тамактанышат, ошол жерде болот бардыгы. Демек, Каракылжанын меймандостугун көрүп кетишет экен да келген коноктор. Бакытбек эже, мен айтайын дегеним ошол Талантбек агайга мен айткан жокмун, себеби деген көбүрөөк уюштуруу иштери жанагы сценарий тарабынан сиздерге багыштуу да. Кандай сценарийди өткөзөйүн деп атасыздар? Балалыгынан баштайсыздарбы же башка такыр башка биз билбеген жагынан баштайсыздар? Кандай болот сценарий? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин эң негизги иш-чара бизде сценарийдин негизинде өткөрүлөт. Башынан аягына чейин 2 локацияда уюштурулуп атат. Биринчи локациябыз биздин райондо
Ырысбай Абдыкадыровдун атын алып жүргөн маданият үйүнүн алдында эстелик коюлду. Ошону уюштургалы илимий конференция уюштурабыз биринчи күнү. Илимий конференциядан кийин 20 күнү Айтылуу Ажыке жайлоосунда уюштуруу иштеринде биринчи биздики Сценарий боюнча кандай башталат? сценарий боюнча биринчи биздин Ырысбай Абдыкадыровдун өмүр жолу боюнча видеоролик менен башталат. 10 минутталык. Андан кийин театрлаштырылган көрүнүш менен баштайбыз 15 минутталык. Андан кийин келген меймандар менен ачабыз. Кудай кааласа ачып, андан кийин концерттик программаларды беребиз. Концерттик программалардын ичинде ошол жанагы Ырысбай Абдыкадыровдун ырын ырдайт элем, ушунчалык мен ошол адамдын ыры менен ооруйм дегендер барышабы? Барышат. Негизинен биз алдын ала программа түзүп атабыз. Азыр телекөрүүчүлөр уксат эле, чындыгында бизге ырчылар угуп атат да азыр. Биздигинде азыртадан баштап программа түзүп атабыз. Чындыгында ырдайын дегендер көп. Анан биз өзүбүздүн чакырган конокторубуз бар. Эми Ырысбай Абдыкадыровдун замандаштары келет. Түгөлбек Казаков баштаган ошол кишилерди күтүп Атайын атабыз. чакырдыңыздар. Жолболду Албаевди күтүп атабыз. Ошондой эле шакирттерин күтүп атабыз. Кайсы шакирттер? Ибрагим Жунусовду, Болот Токтобаевдарды, Саламат Садыковаларды күтүп атабыз. Ошондой чоң биздин республикадан менмин деген ырчыларды күтүп атабыз. Алар келебиз дештиби? Келебиз деп атышат. Азыр биздин эсеп боюнча районго ошо бара тургандары биз азыр 30дан ашык болуп атат. Мынакей. Алар 2 күндүк ошол сиздердин уюштурган фестивалды көрүп кетишет экен да, иш-чараны көрүшөт. Бул жерде биринчиден биз эмегиде да беребиз. Райондо дагы биринчи күнкү да концерттик программабыз бар. Аны эми музыкалык мектептин өзүбүздүн оркестри уюштурулган. Бизде балдар музыкалык мектебинде дагы Ырысбай Абдыкадыровдун атын алып жүрөбүз азыркы учурда. Ошонун балдар музыкалык мектебинин оркестри тарабынан уюштурулат. Илимий конференция кошо. Анда Гүлжамал эжеке, мен кайра эле сизге келип токтолгум келди да. Азыр айтып атышпай, ушундай уюштурабыз деп. Анан мен азыр жөн эле оюма келип кетти. Ырысбай Абдыкадыров өзү кайсы бир ырын өзгөчө жакшы көрө беле? Кайсы бир ырын дайыма кыңкылдап ырдап, же кайсы бир ырына көбүрөөк басым жасаган учур болгонбу? Атамдын өзүнө жаккан ыры ушул издейм сени көбүрөөк ырдаса керек эле да. Анткени Жолон Мамытов анын жакын досу болгон да. Айыл жерге барганда атам ырдачы эмес. Өзүнүн айылына баргандачы ырдачы эмес. Жөн гана ушул кашаларды, тоолорду, жайлоолорду ушуларды эле кыдырып эле жүрө берчи. Эч ырдачы эмес. Таптакыр ырдабайт эле тоого барганда. Такыр ырдаган эмес. Анан өзүнүн эми Оштоку үйүндө убактысы болгондо, сабактан келгенде өзүнүн пианиносы бар, ошо менен обондорун жазып. Эми бул өзү үчүн өзүнү баккан баласы сыяктуу ырларын көп өзүнө жакса керек. Өзү каалагандарын ырдаса керек да. Анан бирок мен тошунасын мен билбейм, атам өзү кайсы ырын жакшы көрүп. Бирок мен ойлойт элем, туулган жерим сагындым, анан ушул издейм сени көбүрөөк жакшы көрсө. Сиз өзүңүздүн атаңыздын кайсы ырын жакшы көрөсүз? Бир куплет ырдап бериңизчи. Мен атамдын негизги ырын Жолугарын билгем деген ырды аябай катуу ырдап Ошону ырдап бериңизчи. Кайда барсам деп. Кайда барсам, ошондо да сен болосуң. Өрт аянсам, күлүгөп да бел болосуң. Суусап кетсем, өлтүр кашка булак болуп. Ысып кетсем, айдарма бел болосуң. Кете бассам, карайсың да тамга болуп. Бакка кирсем, карайсың да алма болуп. Комуз алсам, күй болуп, көктө койдо. Булбул болуп, сайрайсың талга болуп.
өтүр шар болосун дайым жоктон жаралып да бар болосун бар болуп жүрөсүн бирок айтсаң качан мага ey качан мага түбөлүккө жар болосун бар болуп жүрөсүн бирок айтсаң качан мага ey качан мага түбөлүккө жар болосун качан мага ey качан мага түбөлүккө жар болосун. Ой, рахмат. Аябай сон чынында силер даяр эмес келгенсиңер, ырдайбыз деп ойлогон эмессиңер, жөн гана айтабыз дегенсиңер, бирок сонун ырдап берип атасыңар. Мен ушунчалык машырканып отурам, демек көрүүчү да ошентип көрүп отурат да. Анан эми бизде убакыт бир аз калып атат, ошентсе деле мен сиздерге баарыңыздарга мындай эркин микрофон берсем, эмнени айта албай айтып калышыбыз керек эле. Анан агай, сиз ошол сизге мен бир эле суроо берип коеюн. Менин өзүм жүрөгүмдө турган суроо азыр. Ошол уюштуруу иштери болуп атат деп атышат да. Уюштуруу иштери болуп атат. Биз ошол жерде 2 локацияда иштейбиз деп атабыздар. Бул өтө жакшы нерсе, бирок Рыспай Абдыкадыровдун мүрзөсү Бейтан бул Ош шаарында да билесиздер, Сулайман Тоодо. Ал жакка дагы мындай барасыздарбы же ал жакка барбай туруп эле бул жак бүттүбү? Ошону чын айтсаңыздар. Кандай болду? Эми сурооңуздагы жакшы суроо болду да, негиздүү. Эми ошондо ойлогондор да болот, эмне болот экен депчи. Эми бул жерде Сулайман Тоодо мүзөсү агабыздын. Анан эми аралыгы бир топ алыс. Ал эске алынып, бул мүрзөсүнө ошол өткөн күнүндө 12 сентябрда. Анан туулган күнү 12 январда. Үй бүлөсү, туугандары, кесиптештери, күйөрмандары, бийлик өкүлдөрү эч унутта калбай чыгып Куран окуп турабыз. Тазалап турасыздарбы? Анан жөнөкөй күндөрү биз да чыгып туугандар тазалап, үй бүлөсү карап турабыз. Анан эми ушул жерден эми бир убакыт аз калгандан байланыштуу мен бир пайдаланып айтып коеюн. Убакыт мүмкүнчүлүктөн. Бул иш-чара чоң иш-чара да. Анан ушул иш-чараны мына Каракулжа районунун мамлекеттик администрация башчысы Хаким Замирбек Бейшенович ушул өз жетекчиликке алып 25 адамдан турган. Ошол жерде айыл өкмөт башчылары, тиешелүү мекеме ишкананын жетекчилери, туугандардан, үй бүлөсүнөн кошуп комиссия, жумуш топ түзүп ошол иштеп атат. Бүгүнкү күнгө чейин 3 жолу болду, отурум болду. Анан ошол акимге, анан ушул акимдин биринчи орун басары Талантбек Тойчиевич, анан социалдык маселелер боюнча орун басары Кубатбек Жамантаевич мырзага, анан кийин ушул Рыспай Абдыкадыровдун айыл өкмөттүн башчысы Жамшитбек Токтосуновичке, анан Каракулжа райондук маданият бөлүм башчысы Бакпы Рыспаевна дагы бул кишилердин эмгеги чоң да. Анан буларга дагы ушу үй бүлөсүнүн атынан, туугандардын атынан ушул ыраазычылык билдирип, анан жабыла көтөргөн жүк жеңилдейт. Негизи ушул 5 киши ишти тартып атат. Мына азыр булардын оюнда дагы башка маселелер да. Анан ушу жакшы өтөт буюрса, жабыла көтөрүлгөн жүк жеңил. Бул жерде эч ким сыртта калган жок. Бардыгы үй бүлөсү да, кыздар, туугандары бардыгы колдон келген көмөктү көрсөтүлүп атат. Ашу жакшы өтөт деп ойлойм. Жана айттыңыз эле, мага кичине убакыт берип койсоңуз, ошол акимчиликке бере турган кичине белегим бар дедиңиз эле. Белегим бар эле, ошону мына Талантбек Тойчиевичке тапшырып коеюн. Чарчаганыңызда ырдап, дагы энергия алып жүрүңүз. Куттуктайбыз. Мен ушул китептин ичин ачып карагандачы, мындай чын эле сүңгүп кирип кетет экенсиз да. Себеби бүт жана биз ырдап жүргөн ырлар экен. Биз ырдап жүргөн ырлар экен, чындыгында өзүңүз жалгыз калганда жан дүйнөңүзгө бир мындай рахат бериш үчүн дагы ырдасаңыз сонун болот. Рахмат. Эми акыркы сөздөрдү дейли, жыйынтыктоочу сөздөрдү айтайлы. Бакбежи, бир нерсе дейин дедиңизби? Программа боюнча дагы толуктанам келип атат. Биздин Рыспай агабыздын иш-чарасы негизинен ырды биринчи концерттик программабызды биздин райондо баштабасак болбойт деп
биз 20дан ашуу мына Кубанч агайыбыз баштаган, аккордеонстор баштап койчунун ыры менен ачып берет. Ой, кандай. 20дан ашуун аккордеонисттер. Ошону дагы айтып Азыр кетким келди. балким биз программаны бүтүрүп атканда ошол ыр менен бүтүрөбүз, Ошондой эле анан өзүбүздүн мырзаларыбыз бар. Атабай, Биракыш, Насип, Тынчтык, Чыңгыз, Сыргабай деген мырза жигиттерибиз бар. Карагулжанын Ырыспайга эскерүү деген ыры менен дагы коштошот. Ой, кандай сон. Гүлжамал эжеке, сиз ал жерде миссияңыз кандай болот сиздин? Мен эми бул 85 жылдык той боюнча мынандай кылып атышат, тигиндей кылып атат деген сөздөрдөн айтканда мен алысмын. Мен жөн гана ушул улуу кишинин кызы катары ушул кыргыз элине ушул атам үчүн эле өздөрүнчө эле кыйналып, ушул кишинин талантын баалап, уктабай үйлөрүнө жолобогонун антип өкмөткө окшогон тиги аппарат башчылары, акимдин аппарат башчылары, жалпы акимдин командасына деп коеюн, акимчиликтин командасына. Маданият үйү, биякта улан инем, ошондор азыр аябай катуу иштеп атат. Мен эмне демекмин? Мен ушул кыргыз элине, ушул Карагулжа элине, жалпы эле Кыргызстан элине ушул атамдын эмгегин баалап, талантын баалап, экинчи өмүрүн кайрадан жаратып аткандарына, ушуну кичинекей муундарга кайра жаңыртып, ушулардын кулактарына угузуп атканына мен ырасчылык эле кызы катары, жалпы кыздардын атынан, небере чеберлердин атынан биз башыбызды ийип эле таазим кылабыз. Эртеңки концертте деле ошо тойдо деле биз өзүбүздү делдектеп, ошо ажыкен ичинде батпай эле жүрсөк керек го эми. Жалпы бардык кыздардын небере чеберелери бар келеби? Ооба. Ай, кандай сон. Ошол кыргыз элине жалпы туугандарыма Карагулжа, анын ичинен Кызыл Булак туугандарыма, Ырыспаевди кадыр аймагына алып жүргөн жалпы туугандарга рахматымды айтам. Карагулжа маданият үйүнө, ушу мына Макен агай атаңды көргөн өлбөсүн, атаң өлсөсүн, атаңды көргөн өлбөсүн деген мына ушул инсандар. Ушуларды көргөндө мен атамды көргөндөй болом. Бар болуңуздар, баарыңыздар аман болуңуздар. Ушундай атамдын 90 жылдыгын, 95 жылдыгын көрө берели. Мен деле 60га чыгып калдым билинбеген. Агай. Бар болуңуздар. Рыспай агабыздын колу учу кура эмес экен. Биздин айылдарда жаш балдардан талант абдан көп Рыспайды таганчы. Ана мына бир айтып кетчү нерсе, Кудай кааласа бул эртең биздин марик өткөндөн кийин азыр пландалып атат 85 жылдык юбилейи Москва шаарында күздө өткөрүлөт буюрса. Мынакей. Ал жакта дагы уюштуруп атышат, күздө бизди да чакырып атат. Кудай кааласа ал жака да барабыз. Москва шаарында ошол агабыздын 85 жылдык юбилейи пландалып. Кандай сон. Агай, сиз замандашы катары, бирге жүргөн инсан катары. Эми урматтуу туугандар, чындыгында мындай мен эми ары жээни катары, ары иниси катары, Ырыспай агабызды көрүп кошо жүргөн киши катары ачык эле айтайын, анча-мынча мындай кичирип жүргөм, чын айтыш керек. Баягы туура айткан сөз туура болот да. Эми Ырыспай агабыз өстүрүп чоңойткон Дорманянга ошондон кийин наамды алып атпайбы, туурабы? Муну эми бетке айтышыбыз керек. Туурабы? Ошон үчүн бул жөнүндө көп нерсе айтыш керек эле. Бүгүн жакшынакай өткөрөйлү деп. Ооба, сиздер өзүңүздөр сурандыңыздар, ошон үчүн ал нерсеге, ал темага тийбейбиз дедик, бирок ошончо деле. Болсо кеч эмес эми, дагы эле болсо кеч эмес. Эми чындыгында наам берилиш керек эми. Наам берилиш керек. Ушул маселеде 88-жылы Рыспай Абдыкадыровго Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген гана наам берилиптир. Бирок ал эл артисти болуш үчүн бир топ аракет кылдык эле. Бирок ошол аракетибиз азыр даңк медалын алайлы деп турабыз дегендей бир сөздөр болуптур. Анан эмне үчүн эл артистин алса болбойт десе, көрсө жободо ал ошол өтүп кеткен, көз өткөн инсанга эл артистин берсе болбойт экен деп. Агай, сиз ошону толук билесизби? Анан чын эле алардын айтканы туура эле. Ошол эртеңки болгон иш-чарада ушул теманы да көтөрөсүздөрбү? Эми бул маселелер буга чейин да көтөрүлүп келген. Биз эл артистин берүү боюнча маселе көтөргөнбүз. Азыр эми буга окшогон улуу залкарлар саналуу эле Кыргыз элинде. Жок, бул инсан кайталангыс болуп атпайбы? Мындай инсанды биз азыр айта албайбыз да, муну да ошондой депчи. Ошону айтып атпайлыбы? Азыр Ырыспай агабызга эл баатырын берсе деле болот.
Бул маселени биз буга чейин да көтөрүп келгенбиз, дагы көтөрүлөт. Азыр Ырысбай агабыздын шакирттери, Шакирттеринин шакирттери дагы эл артисти болуп атат. Шакирттеринин шакирттери эмес, бир эми булар дагы өзүнүн ошол эмгеги болсо керек. Бирок эми бул кишиге жетиш өзү кыйын. Мен айтып атпайбы, жана сөзүмдүн башында да айттым го. Жол болду, Алыбаев ошол жерде чыгып алып сүйлөгөндө биз өзүбүзчө бөлөкчө болуп эргедик да, ушул киши болбосо мен ушул деңгээлге жетпейт элем, мен жазуучу болуп кетет элем дейт. Мен акын жазуучу болуп кетет элем. Бул обончу, аткаруучу деген немеге мен жакындабайт элем. Ушул кишинин таасири менен мен ушул деңгээлге жеттим деп. Ошончо кишилерди ошондой деңгээлге жеткизген киши ошол Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наам менен кала берсе, бул туура эмес. Ава дагы кандай немеңиз бар? Ошол чындыгында мен азыр жана сиздер менен сүйлөшүп атканда мен ушул темаларды козгойлу десем, айттыңыздар жок, ушул фестивалды жакшы өткөзө алайлы, эч проблеманы сүйлөшпөйлү дедиңиздер. Ошон үчүн биз проблеманы айткан жокпуз. Эгерде проблеманы айтып келгенде, биз ошол Рыспай Абдыкадыровдун Советтер Союзу учурунда мына дал ушул мындай кандай десем, ар кандай кысымдарга туш келгендерин дагы сүйлөмөкпүз да, туурабы? Бирок эми азыр тилекке каршы силер өзүңүздөр тилекке жарашабы, каршыбы, сиздер өзүңүздөр макул болбодуңуздар да? Бирок убактыбыз чектелүү бизде. Мен эми киргенде угуп калдым. Жана тияка киргенде айтканымда мен айттым эле, анда мен көп нерсе айтып коем. Мындай. Ооба, бирок сизден кийин дагы башкасы келип айтып атпайбы, жок андай сүйлөшпөйлү деп. Мына эми өткөн туура эле болду. Бул эми жакшы нерсе болгон турат. Ушу жакшылык менен кете берсин деп чечтик биздер. Балким агай, сиз менен биз өзүбүзчө башкача дагы бир передача жасап, анан келип сиз өзүңүз. Мен дайым даярмын. Мен көп нерсе айтып берем. Ооба. Чындыгында биз бүгүнкү программабызды ошол фестиваль жөнүндө гана аткаралы деп тууган уругунан, анан ошол Улам мырза өзү келип бир нече жолу ошол жакта эле жөн эле неметеңиз коюңуздар деген үчүн чындыгында мен проблеманы козгогум келген жок, бирок аба туура айтат. Ошол нерсени да айтпай койсок болбоду, айттык. Башка күнү аба мен сизди сөзсүз түрдө сөз берем, чакырып, дал ошол Рыспай Абдыкадыровда боюнча сиз өтө баягы жалал абадтык деген темалары, башка темалар боюнча толук айтып берем дедиңиз. Мүмкүн болсо мен өзүм сизди чакырам, айтып бересиз толук. Буюрса биз дагы Рыспай Абдыкадыров жөнүндө дагы жаңы ачылбаган сырларды ачып беребиз деген үмүттөбүз. Анда эмесе акыркы сиздерге неме ырдаңыздар. Мына койчун ыры деген ырын мына Толкунбек иним экөөбүз аткарып берели. Мунун да бир кызык жери бар Ырыспай агайдын. Мен эми ошол факультеттин бүтүрүүчүсүмүн. Агайды көрүп ошол жерден кичине таалим тарбиясын сөзүн угуп калган адам катары. Жана 80-жылдардын акырында наам алышканда Асанкалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков, Шахрат Алипова, Каникей Ралиева ушулар чогуу алат экен. Алгандан кийин ошо мезгилде Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун председатели делет эле Таштанбек Акматов, социалисттик эмгектин 2 жолку баатыры. Анан ушу ырдагыла чогуу эми бир ырдап койгула деген сунуш түшкөндө анан Ырыспайга айтат экен. Кайсыны ырдайбыз дегенде, койчунун ырын ырдайлы менин дейт экен. Эмнеге десе, биз чоң койчунун колунан наам албатабыз. Ошон үчүн койчунун ырын ырдайбыз деп. Ошо койчунун ар биринин өзүнүн тарыхы бар да. Баарыңыздарга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ат баспаган асканы аралай басып аккарын, жайытта күнгөй тескейди да кой болду мен батаным. Тетиги сары кыржакта чой теркечим бастагым. Тетиги сары кыржакта чой теркечим бастагым. Ат жетпеген асканы мендесин чагыл таштарын, кой баккан соң турбайбы балалык койду таштарын.
terkeçim başladım. Dün geçti gitti koruğu, şoy terkeçim Degeli geldi çarçağım, ankısa tuttu harcanı. Kız süygönde boldusun, sılatsam ay kaşlarım. Gün geçti gitti koruğu, şoy terkeçim